Чындыгында айтканда балет искусствосуна мен жөн эле келип калган жокмун. Эмне дегенде окуп жатканымда школдо ошо Фрунзеден илгери, анда Фрунзе болчумун да, балдарды, жаш таланттарды издеп, ушинтип бүт Кыргызстанды кыдырып жүрүшкөн экен. Анан мени таап калышты. Таап эле ушу мен кол бутум, илчегим жаап калган окшойт да. Анан өзүм кичинекейимде аябай бийлегенди жакшы көрөт элем. Бийлегенди, музыканы. Анан апамды мени Москвага жөнөтчү. Москвага окугум келип атат деп эле айтып берет элем да. Иним экөөбүздү жөнөтсөм, иним мени көтөрөт, мен секирем, анан тегеренем деп эле ушинтип эле көрсө, ошол кезде эле мен баягы кантип айтсам мечтать этип жүрүптүрмүн да. Ошол болуп калды. Мен аябай сүйүнүп балетке кетем. Биринчи эле айтканда айтышты, Ленинградка алып кетебиз деп. Ал кезде бизге Ленинград деген ушундай алыс, баягы жетпеген жерди көрүнчү да. Анан мен сүйүнүп эле, апа, мен Ленинградка кетем десем, атам менен апам коркушуп, кой алыс, барбай эле кой, окуган кыйын болот деп ошентип калды. Эмне дегенде мен ойлойм, эми алар өздөрү искусствонун адамдары эмес. Бирок түшүнөт баардыгын. Эмне дегенде мен чоң эжем комузда ойночу, а мени ушу фортепианоға берейли деп ошентип алышкан болчумун ошол кезде. Өзүм ушунчалык фортепиано ушу инструментти жакшы көрөм, анан скрипканы. Көрсө ушу ички дүйнөм, өзүм ушу сүйгөнүм музыка менен бий экен да. Азыр ойлоп көрсөм, ушу аябай ыраазымын. Эмне дегенде ушул кесипке келип, канча жылдан бери ушу иштеп жатам. Бул жерде эмгекчил керек да, эмгегиң менен гана жетесиң. Өзүң ушул балет искусствону сүйгөндөр гана жетет деп ойлойм. Чоң мындай деңгээлге жетет да. Анан эмне дегенде ортосунда кыйынчылыктар да бар. Анан карап көрсөң, албетте бир эле оңой болуп сезилип көрүнө бербейт. Кыйынчылыктан абдан көп, кыйынчылыктардан эле жыл сайын ушинтип кыйналып окуган кезде деле ошондой болот. Эмне дегенде техникасы, методикасы балеттики аябай оор. Анын баардыгын ушундай берилип, өзүң ички дүйнөң менен берилип, башың менен иштешиң керек. Чындыгында айтканда, биз айтабыз го окуганда, мээңди иштетпейсиңби деп, ошондой да, башың иштебесе, мээң балет менен сен биле албайсың. Эмне дегенде бул жерде музыка да болуп атат, бий дагы болуп атат, кыймыл аракет, анан актерский дагы, актерский жагынан да, как драматический артист катары сен ролду ойношуң керек. Ошол роль менен сен жашашың керек да. Ар бир сахнага чыккан сайын мен ошол ролго киремин. Кирип ушунчалык пока репетировать эткичекти 2 жума болобу, 3 жума болобу, мен ошол роль менен жашап жүрөм да. Сахнага чыгарганга чейин. Сахнага чыгарып бийледим, бийлегенден кийин кайра ошол образдан чыгыш дагы кыйын. Кайра ошончо убакыт кетет. Чындыгында айтсам, мен келгенде ушу өзүм театрыма биринчи эле ролду Жизельди ойногонмун. Рина Чукоева мен менен даярдап, ушу Жизель ролун эң жакшы көргөн, менин сүйгөн балетим да, образ Жизель ушу меники. Андан кийин албетте көп балеттерди, бүт классиканы бийледим. Классика, современный көп баардыгын бийледим. Эми балет кесибинин кыйынчылыгы, эмне дегенде биринчи кыйынчылык бул окуган болот да. Эмне дегенде 8 жыл окуйсуң. 8 жыл ушу бизде жана көрдүңөр го, станок деп коет. Станокты кармап, ушул движенияларды, кыймыл аракеттерин, методикасын күнүгө
кайталайсың, күнүгө кайталайсың. Анан ар бир класс боюнча жыл сайын ал кыймыл аракеттер, методикалар кыйын боло берет, абдан кыйын болот. Төрөгөн чындыгында айтып кетсем, балериналарга кыйын эле. Эмне дегенде сен ушу 1 жыл болобу, 1,5 жыл болобу, ар ким ар кандай да формадан чыгып калат. Айтып атпаймынбы, кайрадан формага кириш, кайрадан өзүңдү ушундай кармап, аракет жасап баштаган абдан эле оор, чисто морально деле, физически деле оор. Но диета чындыгында кармайсың, эмне дегенде семирип деле кетесиң да баланы, пока чоңойтуп эметкичекти. Анан ушу эсимде, биринчи кызымды төрөгөндөн кийин театрга келдим. Болтоюп келдим да. Биздики күчтүү жагы бул биздин бутубуз. Эмне дегенде ушу пальчиктердин учунда турабыз да. Анан ойлоп көргүлө, ошо 40 килограмм болобу, 50 килограмм болобу, бүт ушул биздин муунубузда да, ушу буттун учунда болот. Ошон үчүн биздин буттарыбыз аябай күчтүү болуш керек. Бутубуз, анан белибиз күчтүү болуш керек. Ошон үчүн күнүгө тренировкадан кийин кайра белиңди бекемдетип движенияларды жасайсың, кайра буттарыңды именно ушу голеностоп деп коет, стопада, ошонун кайрадан көп релеве деген движение бар, ошону жасайбыз. Балериналарга, допустим, лыжа тепкен болбойт, коньки тепкен болбойт, атка минген болбойт, ал дагы болбойт да. Эмне дегенде мышцалар баягы отурганда башкача болуп калат да. Атка мингенде буттары ири катары болуп калат. Конькилерди тепкенде дагы бутуң түз кармап, биз болсо буттарыбызды ачабыз да. Анда башка мышцалар, башка линиялар иштейт да буттунчу. Балеттин аркасынан эми биринчи айтып кетсем, мен баягы жетиштим деп мактангым деле келбейт. Но окуп жүргөн кезде Большой театрда бийлеп жүрдүк. Кичинекей кезимден бери эле Большой театрда бийлеп жүрдүм. Анан көп спектакльдерди бийледик. Баягы белгилүү артисттерди көрдүм. Ошого сүйүнүп, кубанып, аларды карап, кандай кыймылдайт, кандай иштейт, ошону көп көрдүм. Чындыгында айтып кетсем, Максимова деген балеринаны көргөм, Екатерина Плисецкая деген балериналарды көргөм. 1, 2, 3, 4, prise, over, pas de mourir, dessous, tomber, assemblée. Мариинский театрга да барып, ал жерде стажировка өттүм. Ошого абдан мен ыраазымын, абдан ушундай сүйүнөм. Бул биздин кийген балетный туфли деп коет. Эми кыргызча айтканда чокойбуз, анан буттун учу менен ушинтип туруп бийлейбиз. Бундай бизге балетный обувь пуантыны театр өзү берет. Анан ар бир спектакльде өзүнчө болот. Бунун цветин карабайсыңарбы, кичине башкача болуп калды. Эмне дегенде ушу Материнское поле, Спартак дегенге кичине темныйраак болот. Классикага агыраак болот. Анан пудра менен кичине эметип коебуз, тазалап. Анан бул кичине эми жаңы эле. Анан ушул туфлибиз эң мындай жакшы болуш керек да, бийлегенгечи. Твёрдый деп коет, мындай катуу болуш керек. Тегеренгенде, айланганда. Ар бир спектакльдин өзүнүн мындай эмеси бар да. Дон Кихотко катуу туфли керек. Жизельге кичине жумшагыраак керек. Секиргенде баягы угулбаш керек да, акырын түшүш керек. Ошол. Эми ар бир спектакльге 2ден пара кетет. Эмне дегенде репетицияда бир парабыз кетсе, экинчиси уже аны даярдап спектакльге даярдайбыз. Бул тырмактарыбызда сынат, тырмактарда көгөрүп калат, канайт, мозоль деп коет.
канча жыл бийлейм дагы мен чындыгында айтканда билбейм. Баягы өзүм күчүм бар болсо дегендейчи. Анан 20 жылдан ашык уже билип атам.